Кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштарды атайын техниканын жардамы менен бузуп, көчөнү кеңейтип жаткан бул жер Нарын шаарынын батыш чөлкөмүндөгү Опорный көчөсү. Жол негизинен 12 метр болсо, иш жүзүндө 6 гана метр болуп калган. Себеби андагы жашоочулар жол боло турчу жердин 6 метрине чарба курулуштарын салып алышкан. Көчө деген 2 машина, чоң машина өтүш керек балам. 2 хо өтүш керек бул жердечи. Эми канализация башталса, бул жерден бир хо араң өтүп атпайбы, сөзсүн ачыгычы. Ана мисалы москвалыктар келип бияна салса, эмне деп ойлойт бизде? Кыргыздар бул захватчы эле дейт да, туурабы? Аны баарыбыз мыйзамга барышыбыз керек. А мына кошуналар кичине тартипке түшүп атышат. Мен бул үйдү сатып алганда даже бул жакта аябай огороддор чыгып кеткен. Ал киргизди прокуратура аябай жардам. Бул иш атайын соттун чечими менен аткарылып жатыптыр. Тагыраагы көчөнү кеңейтүү боюнча иш соттун кароосунан өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгында аталган көчө 6 эмес 12 метр экендиги тастыкталган. Жыйынтыгында курулмалары кызыл сызыктан ашып кеткен жашоочуларга дубалдарын, мончо, кампа, бастырмаларын бусуп жерди бошотуу боюнча чечим ар бирине берилген. Мыйзамсыз курулган чектерди аткаруу барактары чыккан. Ушул аткаруу барактарынын негизинде биз бул жашоочуларга келип бир нече жолу эскертүүлөрдү берип, мыйзамсыз чыгып кетипсиздер, өз ыктыярыңыздар менен бузуп бошотуп бериңиздер деп кайрылганбыз бир нече жолу. Мындан бир жума мурунда келип, дагы 22 май 2025 жылда келип, тиешелүү техникалар менен, тиешелүү кызматкерлер менен келип бузулат деп эскертүү берилген. Бул жерде бир 2 жашоочу өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен бузуптур. Мына ошол көчөнүн 65А дарегенин тургуну үйүнүн алдындагы бастырманы бусуп, көчөнү бошотуу боюнча соттун чечимин мындан 6 ай мурун эле алган. Бирок ал колундагы айрым кагаздарда көрсөтүлгөн чиймелерге таянуу менен чечимди аткарбай келген. Анын айтымында көчө тарабындагы курулмалары өз чегинен чыккан эмес. Мына бүт чийилип турат. Граница участка бүт мынакей бүт турат. Мен ушу менен салгам. Анан 12 метр мына ченесе чыгып атат, 12 метр. Мен ушундук салгам. Бул кошунаныкынан 20 метр аласындагы жолго 12 метр калтырасын деп салган. Калтырышкан. Ошондой деген. Ошо боюнча мен ушу проект менен салгам. Эми андай болсо монча эл турат, күбө турат. Мында уруксат бериле, мен өзүм бир 3 күн бериле, 3 күндө бусайын. Бир жума бергенде мен мынча аябай эметет деп ойлогон эмесмин, кетет. Өзүм да ооруп, кичине канча бир жумадан бери болду. Эндише таман чыгып кетет. Уруксат берсе, 3 күн берилечи, 3 күн уруксат берип коелачы. Чечимге тоң моюндук кылган тургун акыры бастырмасын буздурууга макул болду. Жөн баякы бул мамлекет муниципалдык жер болгондо элдер машина жүрүшү, мисалы ошол өзүлөрүнүн жашоочуларынын жүргөн машинасы кошуналарга келген чоң машиналар болуп калса же көмүр түшүп калса ошо кенендик болуш керек да. Бул жолдун өзүнүн коргоо зонасы бар, ошо коргоо зонасы жол боюнча калыш керек. Мына ушундай кала ичиндеги көчөлөрдү кеңейтүү иши Нарын шаарынын баардык аймагында жүргүзүлүүдө. Мындан улам атайын кызматтагылар кызыл чийинден ашып, курулуш куруп алгандар болсо, алар өз ыктыяры менен курулуштарын бусуп, жерди бошотуп берүүгө чакырышат. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.